Bizde el көп нерсеге чыдайт, көп нерсеге көз жумат. Мейли деп коет. Бирок ошо мындай адилетсиздик болсо, калыссыздык болсо түкүрүп басып кетет. Же өзүнүн бетине айтпаса дагы, сен туура эмес кылдың деп, атасына болсо дагы, энесине дагы туура эмес кылып койдуңуз деп айтат. Парламентте ошондой элдин маселеси көтөрүлүп атканда, ал президент болобу, өкмөт болобу, башка болобу, мынабул элге каршы мыйзам болуп атат. Бул менимче бул туура эмес болуп атат деген өзүнчө бир эркин ой жүгүрткөн, эркин оюн айткан, бирөөнүн кабак кашына карабаган, бир жаратмандык бир мыйзамдар болсо, ошону агын ак, карасын кара дей турган күч жок болгондуктан, маселени ошо элдин кызыкчылыгына каршы чечип келгендиктен улам ушул көйгөйлөр пайда болуп атат. Парламентте өзү билесиңдер, көпчүлүк маселе майдабы чоңгу маселе добуш берүү менен чечилет. Ал же төртөө бешөө ошол жерде тетеңдеп, аны муну сүйлөгөн менен добуш берүү менен маселе чечилип калат. Ошон үчүн мен бардык жерде мындай өзүм дебей айтып атам. Ошол партиялардын арасында мындай иштейм деген, урда кийинки нерселерге булган элек, көзүндө бир оту бар, көзүндө бир жалыны бар, мындай бир таза, мейли таза дебейин, тазараактарын бир жайлагылачы ошолор көбүрөөк болсунчу парламентте. Акыры оңололучу, биздин тообуз бар, биздин агып аткан суусубуз бар. Мындай чыбыкты сайып койсоң деле өсүп өнө турган жердебиз. Могу карлар акыры айланып туруп, суу айланат. Кээ бир өлкөлөрдө мына азыр интернетте мына айрыкча жаштар көрүп атасыңар. Тоолорго кырка кылдырып, монда топурак алып туруп, ушу топуракка дарактарды эгип, мөмө бактарын эгип ошол жерде өнүгүп атат. Биз болсо мондой тоолор бар, туризм десең туризм, кышындасы кышында, жайындаса жайында. Бирок андай болбой атат. Андай болуш үчүн эмне кылыш керек? Чыныгы ошол элдин проблемасын билген мен эмес. Ошол мен дебейин, ошол бардык партияларда, ал партияда дагы, бул партияда дагы бирин, экин, үчөө, төртөө бар. Ошолор көбүрөөк келсе экен дагы, ошолор бир муштум болуп. Ошолор мына өлкөбүз акыры өнүгүшү керек. Жаныбызда экономикалык океан болгон Кытай турат. Биз өнүгүп кетишибиз керек эле. Мына башка Борбордук Азиянын эң бир чортонунда турабыз. Баарын байланыштыруучу. Бул мындай кечирилгис нерсе да. Биз өнүгүшүбүз керек эле. Биз качан эле өнүгүшүбүз керек эле. Эмнеге өнүкпөй атабыз? Анткени ошол парламенттин өзүндө саясий чортондо коррупция, досум, классташым, бизнес кызыкчылыктар, бири-бири менен көз кысышып эле чечишип койгон маселелер ошол парламентте добуш берүүгө келгенде элдин проблемасы унутулуп калып эле бизнес кызыкчылыктар менен бүтөт да кетет. Баягы жол оңдолбойт, баягы көпүрө оңдолбойт, баягы социалдык маселелер ошончо калып. Анан көзмө көз тутканда эле, сен кыйын сүйлөйсүң, сен чындыкты сүйлөйсүң деп айтасыңар дагы. Анан парламенттик шайлоо бүткөндөн кийин эле баягылардан эле интервью алып калабызбы тип элечи. Эки сөздүн башын кошо албай калгандарда. Билесиңер, ар жагында эмне болот? Мунун артында эмне болот? Бул келсе эмне болот? Бул келсе эмнени чечет, чечпейт. Аны айтпаса деле биздин эл, мына мен айтып атам, эл тамырчы болуп калды. Эл билет, эл сезет, дароо эле болгону шайлоодо активдүү келип, менин добушум эмнени чечмек эле. Мен барбасам деле чечет дебестен, мындай бир өздөрүнүн бир чыныгы азамат кыздары көбүрөөк келип, парламентте кадимгидей кызыл чеке болуп, түнү бою кабинеттерде отуруп, могул жактаган жолдорду оңдош үчүн эмне кылышыбыз керек? Пенсия пособияны кайсы булактан табыш керек? Тышкы саясат кошуналар менен болгон мамиледе эмне кылышыбыз керек? Конкреттүү күжүлдө отуруп чече турган ушундай бир күчтөр келсе экен, мынтип көзүмдү ачып коюп эле чечип, түшүндүк. Жайлайбыз ал жагын дегендер эмес. Элге башка сүйлөп, сактан тарты жагында баргандай харам, аргандай жаман иштерди кылып, өзү элдин көзүнчө мындай бир жакшы көрүнгөндөрдүн доору эми өтсө экен, Кудай элди да аячы, өлкөнү да аячы биз деп өзүмчө тиленем да. Дилим ак, ниетим ак, менин башка айтар, мынтип коем, антип коем деген мындай бир үйлөнгөн шардай убадаларды мен бере албайм. Болгону ушуну мен жеткизейин деп келдим да. Анан ал жагы Кудайдан буйурса менде ишеним чоң. Бардык республикадагы эми бардыгын дебейм, бирок көчөлөрдү кыдырып мындай немемди, пикилетимди таратып жүрөм.
Баарынын көздөрүндө үмүт өчкөн, баары эле тиричилигин кылып атат, базардагысы базардай, өзүбүздө ишеним жок. Бирок болбой эле мындай нерселерди биз айтышыбыз керек элге. Менин жүрөгүм, ниетим ак. Кызыл суу үчүн эле эмес, бүтүндөй республика үчүн, бүтүндөй айылдарда, бардык айылдарда жол маселеси бар, бардык айылдарда социалдык проблемалар бар, бардыгында пенсия пособие маселеси бар. Бирилер кызыл сууга келип алып, мен силердин жолуңарды чечип коем, мен силердин андай мындай маселелерди чечип коем дегенде бул калп айткан болуп калат. Ошон үчүн бүтүндөй өлкөдөгү айылдар бир өнүгүшү керек болуп турат. Анын ичинде кызыл суу дагы. Эң башкы маселеси могу жол маселеси. Канча президенттерди шайлап коелу деп, канча сырттан иштен келген депутаттарды шайладык. Бирок жол маселеси ошол боюнча турат. Эми мен келсем эле ушул баары маселе чечилип калат дегенден алысмын. Бул деген республикалык бюджеттен өзүнчө бир чоң бир сумманы талап кылган жол, өтө чоң сумманы талап кылган жумуш. Бирок ошого карабастан элде мына WhatsApp группаларда баягы илгери советтик кезде каналдарды күрөктүү кетменде алып өзү эле канал казгандай кылып туруп, элдер өзүбүз акча чогулталычы, тыйындап болсо да чогулталычы деген бул жакшы демилген. Бирок бул ал маселени чечпейт. Бул деген ушул жерде өзүнүн эл өкүлү, депутаттары мына бир мандаттуу партиялык тизме менен келип атышат. Ошондой депутаттар парламентте көтөрө турган чоң маселе. Жол маселеси бүтсө эле бир топ маселелер, могу жерде асфальт болуп мизилдеп калса, Күлчөгө чейин асфальт жол болсо, бул жерде дарыянын мүмкүнчүлүгүн пайдалансак, жанагы тактап туруп алтын запасынын мүмкүнчүлүгүн бар болсо бар, жок болсо жок. Көмүрдүн мүмкүнчүлүгүн пайдалансак, бул өзүнөн өзү эле экономикалык, бул могул айылдын маселеси өзүнөн өзү чечиле турган маселе. Эми мына жердеги туугандар бардыгыңар муну карап туруп, өзүңөр ичиңерден талдагыла. Азыр байына ооп кетсеңер, эртең калганын баарды бир-эки адам байышы мүмкүн, бир-эки доллар фоллар алып алышы мүмкүн. Алгандарыңар мунун дагы жаман болосуңар. Канча депутаттар келип атат, бардыгын биз жакшы девиле, жакшы деп атабыз. Жакшынын жакшысы бар туугандар. Өзү айткандай, фраз эле мунаны кармата коем деген жок. Туура айтты. Барып калса, анан ошол жерде жата калып бир тап пут ташырып койгондон кийин анан планга киргизсе, анан Кудай кааласа жолубуз бүтөт. Болот. Biz başını жерге салдырбайбызбы не? Түзүн ени 100% колдоп бериштин аракетин кылалы. Туурабы? Косуйда бардыгыбыз кылып алып, эртең анан чылкыйтып алып жүрбөйлү. Bundan başka hiç kim görmedi. Чыныгы иштейт турган эрни сайткандай, акыйкат иштеп ошонун арасында туруп пикир турган жигиттерге колун кабышыңыздар, беришиңиздер керек эмчи. Бул дагы бир шанс, бизге берген, бир Кудайым берген шанс. Элге кызмат кылайын деп атат. Ушул баланын жолу шыдыр болсун, жолдошу кыдыр болсун. Ушул алдыга койгон ниеттери Илайым ишке ашып кетип, ошол насип кылсын. Элине кызмат кылган, элине күйгөн жакшы инсандардан болсун. Жакшылыктарды каалайбыз. Мына амин деп дуа бериң. Kaç kilo? 15 kilo diyorsun. 12 kilo, 13 kilo, 15 kilo. Az biraz kayada pışıktır ona. Ancadan dolaşıyorlar. Ha? 100 som? 200 som talaşatak bulgala. Bunu erkek çıkmadı otak. 4600 otasın. 4600 jaman Ne? 47 otmayı. 4700 dedim sen. Ova 100 som hoş geldin. Verim. Onu salmayız. 5. Ne 100 som koyup verin. Ne basın? 100 som koyup verin de ya. Ya çok ya. 5 dedim la. Katı pazar çıkasında vereme. Kusura talaşmayın. 8 kilo men al dedi. Men almadım açığı. Algan alıkla dedim. Açığı aytып koydum de. Onda kısta gelgen gereği yok. Pazar. Bereke hoşa sodalaşkanda olur. Bu birönü güzel ben akşam aparıp vereyim de. Ben başka sattım ama. Sıra. 800 kaldı.